Саламатсыздарбы? Бүгін бізде қонақта Жұмадил Егембердиев, Шоро компаниясының негіздеушілердің бірі. Азыр тоо туризмин қанша жылдан бері? 10 жылдан ашты. 20 жыл деп қойсақ болады. 20 жыл. Тоо туризмин өнүктүрүп жатқан адам. Барын билесиз анда туризм жағынан кантип жанагы инфраструктураны жасаш керек деп шаар болуп калдыбы жана Карабулак азыр? Эми тоонун башында бул жерден 23 километр жерде жайгашкан тоонун арасында кагырган чөл, кум, таш жерге биз жаңы жашоонун формуласын курдук. Эми шаарча курдук десек болот да. Керектүү мына бүгүнкү заманбап адамдардын талабына жараша, туристтерге жараша, ошонун талабына жараша курулду баардык инфраструктура. Өз күчүңөр менен. Өз күчүбүз менен да. Өз күчүбүз менен. Мындай насыя алып эметтиңер да? Жок. Эми насыя алдык. Башында. Аңтан өкмөттөн эмес, мындай өзүбүздүн независимый банктар бар, ошолордон алып, карызсыз эми бизнес болбойт. Бүгүн аласың карыз, эртең бересиң дегенде ошондой да. Жоопкерчилик мунун баары. Риск. Канчалык чоң ал Карабулак азыр? Ал жерде азыр 3 гектардан ашык. Бүт инфраструктуранын баары курулган. Ал жерге 10 жылдан ашык 11 жыл бак тиктим алгандан кийин. Жерди алгандан кийин 11 жыл бак тиктим. Себеби жерде кум, шагыл, таш эчтеке жок башка. Ошонун баарын жашылдандырыш керек болчу. Антпесе жайдак жерге ким келет? Ошентип 11 жылдан кийин проект түзүп анан кийин курдум отелдерди, ресторанды, кафелерди, террасаларды, кабиналарды, лужайка түздүм, жап-жашыл кылып, бүт баягындай капельный орошение кирип тоонун башына. Монча салдым, конференция салдым, иши кылып, ресепшн, бүт адамзатка, туристтерге керектүү нерсенин баарын курдук. Азыр мына жемиштүү иштеп жатат. Сууну Сууну жерден бүттү, булактын суусу бар. Булак. Тиерде булак, биерде булак, ошонун башын чогултуп келип, андан кийин турбага салып, андан кийин ошондой бөлүштүрүш керек. Ошондой иштеп атабыз. Туризм жалпысынан алганда кандай деп ойлойсуз азыркы абал? Эми туризм деген бул өзү Кыргызстан үчүн өтө чоң мүмкүнчүлүк. Аябай чоң мүмкүнчүлүк. Себеби Кыргызстан 95% тоо. Тоо таш. Аска таш, мөңгү, иши кылып, кокту, колот ушундай. 5% түзөң жер. Анан Кыргызстанга тоо туризм деген мындай тема жарашат да, тоо туризм. Биз эми бул турист дегенде туристтерди экиге бөлүшүбүз керек. Ички туризм, анан тышкы туризм. Ички туризмдер буга чейин ички туристтер, мына бул шаардын жашоочулары деле, любой жашоочулар мындай шаардан чыгат, Бишкектен сыртка чыгат, кокту колотко кирет. Ар кайсы чоң таштардын түбүн тандайт, суунун жээгин тандайт, кустарниктин жээгин тандайт, талдын түбүн тандайт. Анан бар ошол жерге баягы үйүнөн алып барган тамактарын, тамак аштарын үйүнөн жасап барат, жасабаган ошол жерден шашлык кылып бышырып, от жагат, иши кылып, чаңын чыгарат да. Ошентип кечке баягы аракты ичет, тамакты жейт, анан ошентип анан баягы таш барган мусордун баарын ошол жерге таштайт. Таштап анан наркы кустардын ар жагына барып заңдайт. Мына ушундай маданият болчу. Бир кезде азыр бир кезде. Эми бүгүнкү күндө деле бар эми. Бирок көпчүлүгү адамдар эми мындай өзгөрүлүп атат, адамдын көз карашы, цивилизация, тияктан көрөт, бияктан көрөт. Маданият, эс алуу маданияты өзгөрүп атат. Азыр элдер мындай шарт издеп калды. Мындай тапчан издеп калды. Барганда тамак жасап бере турган жерин издеп калды. Жата турган жери болсо андан да жакшы, аны издеп калды. Анан жанагы эң негизги проблема ажаткана. Алар ошол эле отурган жердин ар жагына айланып барып эле ажатпай кыргызча эле. Ушундай болуп келген да. Эми мына ушунун баарын эске алганда азыр ички туризм
кичине ошол жака цивилизация жака өнүгүп барат. Бирок көпчүлүгү дагы эле ошо бекер эле деле эчтеке төлөгүсү жок. Могу коктогулоттун бар мына Аламединди алалы, Аларчаны алалы, Тети Кызыгатаны алалы, Сокулукту алалы, коктун ичи азыр батпайт машина. 1000 деген машина барат. Кечинде пробка, саат түнкү 10-га чейин, 11-12-ге чейин пробка кайра шаарга. Күндүз өйдө пробка, бияка ылдыгычта пробка. Түшүнүп атасызбы? Аны ошентип отургандан кийин бүгүнкү күндө ички туристтер, өзүбүздүн местный, жергиликтүү элдер ошондой жакшы жерлерди издеп калды. Бул жакшы нерсе. Себеби арзан бекер эчтеке жок. А жанагы бизнесмен, мага окшогон бизнесмендер ошол жерге салат акчасын. Салып андан кийин жылдап 3 жыл, 4 жыл, 5 жылдап багы кайра актагыча иштейт. Аны барып андан кийин бизнес ушинтип өнүгөт. Аны ошентип анан баарын колдо болсо пайдаланбаса анда кантип өнүгөт. Ошон үчүн биз аяшыбыз керек. А эски сырттан келген туристтер, иностранецтер, Европадан келген, башка өлкөлөрдөн келген, Америкадан келген туристтер эмнеге келет? Мына ушуну биз түшүнүшүбүз керек да. Алар биздин могу биздин 10 этаж үйлөрдү көргөнгө кызыкпайт эч качан. 25 этаж азыр куруп атабыз, аны көргөнгө келбейт эч ким. Жада 5 жылдыздуу отелдерге кызыкпайт алар. Аларга эч анын кереги жок. Так эмнеге келет анда? Алар Кыргызстан дегенде картадан карайт. Кыргызстан өлкөсү, илгерки баягы постсоветский пространстводагы ушулардын өлкөсү экен, кыргыз экен деп анан тарыхын карайт. Тарыхты карайт, кайдан чыккан булар, эмне болгон эл и так далее. То есть биздин маданият кызыктырат аларды. Кыргыздын маданиятын, үрп адатын, быт жанагы карапайым жашоо кантип жашайт бар. Ошолордун баарын көргүзү келет. Эми баары андай эмес да, баягы кызыккан бир тарыхчы сыяктуу. Эми ошону, жок, эми ошол эми андан кийин жаратылышты көргүсү келет. Биздин Кыргызстандын тоо эми бизге керемет да. Биз ошо керемет тоосу өзүбүз баалап түшүнбөсөк, өзүбүз баа бербесек, бүгүндөн баштап биз ушуну бартыбай келгенбиз. Биз мал жайып эле, мал киндиктүү адам болуп, кыргыз мал киндиктүү болуп, бүгүнкүгө чейин ата бабабыз илгери мал менен ченеп келген оокатын, байлыгын. Ал ошол убактагы заманга жарашкан. Төп келген. Бүгүн андай эмес. Бүгүн мал кыргызды астыга сүйрөбөй атат. Кыргыздын бүгүн мал менен, байлыгы мал менен челеген, чириген байынын байлыгы бир жутка чыдабайт. Билесизби бир жут деген эмне? Жут ооба. Бир эле күндө, эки эле күндө кырылып калат. Быйыл Монголияда ошондой, бизге да болот атпайбы? Ар бир 5-10 жылда ошондой аномалия улам кайталанып атпайбы? Мына чөптүн баасы 500-600 сомго жетип атат мына ошол да. Түшүнүңүзбү? Анан баягы бечара, баягы чириген бай. Кайра баягы 1000 топосун, 500 жылкысын, 2000 коюн кайра 10 жыл түптөйт. 10 жылдан дагы жоготот. Ошентип отуруп азыр биз мал бизге иштебей эле, кыргыздын 60% малга иштеп кул болуп келатканды токтотушубуз керек. Түшүнүңүзбү? Ошон үчүн туризм. Мына могу малды эми дагы бир 5 жыл тем коелучу. 5 жылдан кийин бүт керемет жайлоонун баары эрозияга айланат. Эрозия деген эмне? Биз жайлоолордон айрылабыз. Да бир 10 жыл, 20-30 жылгачы. Керемет жанагы дүйнөдө жок чөптөр бар биздечи Кыргызстанда. Укмуштай баалуу чөптөр бар. Дары жасаса турган, жазайла турган тоодо биздеги чөп эч жерде жок. Мына Алтайда бар экен, анан бизде. Анан мен кечээ Таиланд башка өлкөгө барып аттым, биздеги чөптөр жок. Жанагы чабирес деген жок, мята деген жок, жанагы шубак деген жок, дагы башка толгон токой, зеробой деген чөптөр жок. Биз ошон үчүн ар бир коктунун, ар бир гүл үчүн күрөшүбүз керек. Таза кармап. Ошон үчүн биздин 60% эл жергиликтүү эл. Элек жерде турат, региондордо жашайт. Ошол элдин ар бир ушу туризмге катышканга мүмкүнчүлүгү бар. Эгерде ошондой стратегия менен кетсек,
Кыргыздар азыр ар бир кыргыз ошол туризм тармагына катышканга мүмкүнчүлүгү бар. Ичем жана мал менен баккандан көрөк, мал менен оокат кылгандан көрөк. Туризм багыты менен иш кылса көбүрөөк байлык табат. Анан бул интеллектуалдуу бизнес, интеллектуалдуу жумуш мал менен өспөй атпайлыбай. Мал менен кечки малдын артынан жүргөн кантип өсөт ай? Мал да керек да. Мал керек. Биз эми эт жеш үчүн эле жүрбөйлүбү? Кара курсактын айынан жүрөбүз, кара курсактын. Этти ошончо жейбиз. Анан кийин эт бизди 65-ке чыгарбай өлтүрөт. Карып. Этти көп жеген киши эрте эле өлүп калат. Ушуну эсиңизде алыңыз. Этти ченеп жеш керек. Башка жей турган тамактар бар. Ошон үчүн жайлоону ар бир күнүн сактап калып, биз башка могу туризм тармагы целый индустрияга айланыш керек. Индустрия деген бул чоң багыт. Бүт региондорду алсак, чоң багыт. Мына азыр алалы тетиги Баткенде алыскы областтарчы. Анан ошентип биз бул багытка мүмкүнчүлүк берсек, жана кетип калган мигранттын баары келет. Биз жана потенциал элдин жумушчунун баары кетип калып атат, башка элге кызмат кылып кетип атат. Бул биздин потенциал. Налогдош акыт эле ошолорго иштеп ошолорго кызмат кылып атат. Алар эми качан келет, кантип келет, кандай шартта келет, бул чоң маселе. Биз жылда жоготуп атабыз. Жана мына демография маселеси, миграция маселеси бул туризм менен түзөн-түз байланышкан. Ошол жакта жана сервисти көрсөтө турган, иштей турган адамдарды мына жумуш орнун биз жоготуп атабыз. Мына чет элдер ошон үчүн келет. Могуреки жердин коозугун көргөнү келет. Ошон үчүн биз жанагы муну жана девичья земля деп коет. Ушундай кылып позиционировать этишибиз керек. Биз жерибизди ошентип айтышыбыз керек. Эл журт дүйнө жүзүндөгү келгиле, бизде ар бир коктунун гүлү жыттасаң момундай болуп, ден соолугуңду оңоп кетесиң деген. Бирок жөн эле түз жерге эле келе бербейт. Ал жерге анан инфраструктура куруш керек. Биринчи жол салыш керек. Анан кийин электричествону жеткириш керек. Мына Европага мен жана көп жерге барам, жана Швейцарияга 2 жолу бардым. Аска менен асканын башын трос менен бириктирип койгон. 3,5–4,000 высотадагы ледниктерди, момундай 100 метр болгон ледниктерди ичин тешип, ошонун ичине музей салган. Мына туризм. Тоону, поездарды 45 градус кылып туруп жүргүзүп койгон. Мына биз ушу акчаны ошого салыш керек. Мына могу Бишкектен, Асанбайдан жанагы фуникулер салып, ледник турбайбы, чуңкурчактын үстүндөгү. Так ошого фуникулер салыш керек. Аралыгы бир 35–40 километр болот. Мейли 100 миллион, 200 миллион доллар болсун. Салыш керек. 5–15 жылда кайтат. Зато элдин баары ошо фуникулер менен барат ошол жака. Машина менен барбайт аяка. Түшүнүңүзбү? Мына ушундай мүмкүнчүлүктөр бар. Туризм деген бул мүмкүнчүлүк. Биз ошо мүмкүнчүлүктү туура багытын коюп, стратегиялык жолун чечип, келечегин санап, анан ошого элдин бир 30–40% как минимум иштегендей кылыш керек. Анан эми шаарды куруш керек. Бул шаар биздин өзүбүз, местный элдер, шаардыктар жашаганга условия болуш керек. Өзүбүзгө керек бул. Инфраструктура, тротуар, жакшы жанагы бул торговый центрлер чоң. Айтат американ, североевропейский торговый эмеге кирбейт алар. Туристтер. Кирбейт да, ошо келип анан ошо жанагы полон алабы. Ошол жерге жанагы эмен алабы, могу ошогон. Ал бүт Европадан, Америкадан келет, брендовый одеждадан бар. Алар бияка брендовый одежданы алалы деп келбейт. Именно кыргыздын маданиятын көргөнү, кыргыздын жанагы немелерин алганга келет. Анда музей мисалы үчүн. Ой, музей да керек. Эми бизде жыргага музей деле жок бу жерде. Могу Бишкектечи туристтер келип ошону көрө турган эчтеке жок. Эми музей бар, болду. Анан бир эжелерибиздин, баатырларыбыздын бир 2–3 айкели бар, болду ошол. Анан мунара Токмокто турат. Еще неизвестно, кимдердики экени белгисиз. Аны ташырабат. Анан Чолпон атада жанагы саймалуу таш бар, анан дагы бир жерде кайра саймалуу таш. Болду, башка деле жыргаган эме жок. Анан биз жанагы Ташкент деп кече күнү жанагы Максат Чек айтып атпайбы, Өзбекстан. Өзбекстанда тарых бар, история бар. Бухараң эмне?
Бухараң эмне стоит? Бухара жанагы Самарканд. Самарканд. Мен да барып келбедимби? Анан ошон Ташкенттен принимать этет, анан ошол жерден поездмен, скорый поездмен жөнөтөт поток. Потому что ошол жерге целый мындай маршрут түзгөн. Эмне деген тарыхтар бар. Миң жылдык тарыхтар бар. Муна ошону көргөнү келет. Аны ошо өзбектердин бытын көргөнү келет. Ошентип биз өзүбүздүн улуттук маданияттык баалык тарыхты монетизация кылыш керек. Жана Максат Чакиев туура айтып атат. Монетизация кылып биз ар бир нерсени сатканга аракет кылыш керек. Момунту байпак түйүп атканда сатканга аракет кылыш керек. Жана меринос койдун жүнүн кантип ийрип анан ошондон эме жасап анан кийин жана брендовый костюмдарды азыр жасап атпайбы жанагы жигиттер. Тет Европага барып жасап атат. Мына ушул жерге коюш керек бул жерден. Өндүрүштү ушул жерге коюш керек. Кыргыздын өзүбүздүн ата мекендик өндүрүш бул жерден эмне кылып кыргыздар брендовый ишти жасап атат. Анан искусство сферасы бар, искусство, кино, толгон токой, маданият. Ушунун бар монетизация кылып. Эми жанагы биздин Манасты эмне бул Дойлы спорттого келип көргөзөбүзбү? Манасты монетизация кылыш керек. Театр курулду. Эми тур. Анан эми ал театрда эмне болуп атат? Айтыштарды чөкмактардын айтышы болуп атат, ошону көргөзөбү? Көргөзсүн. Кызык көргөзсүн. Анан жанагы биздин улакты кантип көргөзүш керек, улакты. Жанагы тиги кыргыздар жана атты кулагынан кармап алып, жайда кармап жыгып туруп, кылчылдап туруп үстүнө минип анан үйрөтүп атканын көргөзсүн. Испаниянын жана эмелерин көрүп атпайбы жанагы тиги уханы кантип ошону сайып анан ошону мынтип өтүп аткан. Ага караганда биздики укмуш да, зрелищный. То есть ар бир кыргыздын ар бир ушундай тетиги наследие деп коет, тет ата бабадан калган укмуштай бир салт немелерибиз бар, үрп адаттарыбыз бар. Көргөзө турган, мактана турган. Ошону монетизация кылып, ошондон көргөзүш керек да. Түшүнүңүзбү? Ошон үчүн биз жерди сакташыбыз керек. Жерди, тоо жерин сактап, мына могу мөңгү жатат. Мөңгү эмне кыларыбызды билбей атпайлыбы? Ийрип атат. Жанагы улак тартышты. Башка деле оюндар жанагы Ереңиш сыяктууларды театр сыяктуу кылып туристтерди ошондой көрсөтсө болот, бир жакшы. Эми ошону жакшы бир сценарий түзүп, анан ушундай бир бул туризм тармагы барлык жагын сфераны социалдык экономикалык бир багыт болгон атпайбы? Ушуну бир стратегиялык мааниде бир эме койсо, максат койсо, анан өздөрү калгандар өздөрү кетет. Тиягы маданият мындай кетет, искусство тигиндей кетет, экономикасы мындай кетет, туризм тиягы бүт ушундай кетет да. Көп мүмкүнчүлүктөр бар. Аябай көп мүмкүнчүлүктөр бар. Канчалык пайдаланган Кыргызстан? Биз азыр 5-10% эле пайдаланабыз. Туризм жаңы эле башталды да. Жаңы эле башталды туризм. Мен тиги Кара Булакты кургандан кийин 3 жыл күтүп отурган элдер келбей. Келбейт, келбейт. Эми өзүбүздүн эле кыргыздар келет дагы маңырайып мынтип карап анан канчадан деп сурайт, анан айтабыз баланчадан деп. Оятан көрдү, анан айланып эле наркы окто кирип алып, ошол жерде отуруп эле анан кийин тасмалын жайып эле ошол жерден арагын ичип анан тамагын ичип анан кийин бекер жыргап анан үйүнө барат. Ох, жыргадык депчи. Анан мен күтүп жүрдүм анан кийин. 3 жылдан кийин. Кантип көбөйдү? 3 жылдан. Анан мен өзүм да түшүнбөй жүрүм. Анан кийин ойдурум, эмнеге келет болду экен деп. Отельди салдым, кафени, ресторан салдым, келбейт. Эмне жетпedi, анан конференц-зал салып көрдүм да, конференц-зал. Конференц-зал салып анан кийин баштадым, мен монда зал бар менде. Десем анан кийин сыртка чыгып тренинг өткөндү, семинар өткөндү, жана корпоратив мероприятие өткөргөндү, ушундай потребность бар экен шаардын сыртынан. Ошо калып барып бир күн камап, антпесе шаардан тренинг, семинар өтсө качып кетет экен жарысы. Антия калып барып камап алып, жаткырып, качпайт. Анан ошол компанияга отель керек экен. Ошол эле элге тамак керек экен. Ошол эле элге туалет, душ, анан башка бар, анан кийин ат сат, анан кийин аба, анан кийин анан мончосун үйдөн салбадым анан. Мына ушинтип анан кийин эми методун проб салдым да. Мен деле туризмде мен окуган эмесмин, мен билим деле жок. Билим деле жок мен туризм боюнча. Бирок ошону мен кыялым бар да, мен жазайын дедим да, тоонун башына.
туурабы? Бул деген эми ошо да предпринимательдин жумушу ошол риск. Риск. Тобокелге салып анан кийин көкжалдык керек да. Анан ошону рисковать этпесең кайда? Жер калып окат жок да, бекер окат жок. Анан ошентип анан мен үйрөндүм, көп нерсени үйрөндүм. Мен азыр туризм тармагында көп нерсени билем. Көп нерсени билем. Мен көрүп турам да, мүмкүнчүлүктөрдү көрүп турам. Көп мүмкүнчүлүктөр бар. Ар бир эл иштегенге мүмкүнчүлүк бар. Вот, анан региондордон туруш керек, региондорду. Тетиги, Нарын, Баткен, бул чоң маселе да билесиң. Бул жанагы миграция маселеси. Керек болсо бул борбордо ошо тетиги Баткенге алып барып куруш керек. Же болбосо тетиги Ат Башка куруш керек. Же аяктан алыс деп корксом, ол мен тиги Суу Самурга барып куруш керек. Анан жанагы президентибиз айтып аткан казинону так жерге куруш керек да. Анан келсин тетиги Кытайлар келип ойносун, Таиландтар келет, индустар келет, баардыгы багы кызыккандар келип турат ошол жерден. Биздин өзүбүздүн элдик ийгилик. Америка чөлдүн арасына жана Лас-Вегас мен барып келгем да. Чөлдү ошентип миллиард. Эми азыр антпесе биздин казинону бир 5 киши отуруп алып эле, чүккөн өкчөбүл отура берет, акчаны ойноп эле. Кафеге кирип алат жана ночной клубтар толтурат бизде. Азыр подвалдын баары эле казино. Ошондойбу? Мына экөөбүз отуруп эле чүккөн акча эле өкчөбүл отура беребиз. Акчаны жазып коюп элечи. Болду, анын кечинде төлөйсүң, болду. Анын баарын тигин кайтарат милициялар. Милиция аны күрөшкөндөрдү кайтарабы? Ой, аманга антпесе киреше керек да. Биз ошентип келген да. Мына бүгүн эле бар. Ойнойм дегенчи, тыйын ойнойм деген. Жана кумар деп атпайбы, кумарда казинону жаптык. Жок, жабылган жок. Казино теңге кирип кетти. Көлөккөгө кирип кетти, подвалга кирип кетти. Ал ошол жердеги жүргөн жанагындай көмүскөгө. Эми ошону кармай албай азыр Ташиев мырза ошолорду кармай албай кыйналып атпайбы азыр? Эми ошолордун баарын көмүскөдөн чыгара албай атпайбы? Акырындап чыгып келатат. Эми акырындап эми шарт түзүш керек. Жана шарт түзсө, анан болду, анан ошол налог түшөт мамлекетке. Анан ойлогондор ойной берсин. Жана биздин граждандарды жана закон чыгардык, анан киргенде болбойт. Ошон үчүн тетияктагы жаткан Кытайдын акчасын тартыш керек, Ат Башыга куруш керек. Эгер курабыз десе. Ат Башы, анан Ат Башы Лас-Вегас болот. Түшүндүңүзбү? Миграция маселеси чечет, же Баткен. Ошентип региондорду өнүктүрүш керек, ошол жака экономиканы ошока салыш керек, инфраструктураны ошока салыш керек, ошондон элдер ошол жака келет. Экономика ошол жерде кайнайт. Түшүндүңүзбү? Ошентип чечет мигрант. Антпесе аякта эчтеке жок болсо, же туалет жок болсо, клубу жок болсо, же бир нормальный тамак иче турган жайы жок болсо, элдер эмнеге токтойт жерде? Кетип калат. Мында кетип атпайбы? Анан чал кемпир калат. Болду, малы менен бир 15 кою менен 4 үй менен чегираны кайтарып ошолор ыйлап анан ошол жерде отурбайбы? Акырындап. Же болбосо тиерде мындай живой шаар болсо, живой мындай кайнаган. Андай жерде эч качан аягындап эч ким келе албайт. Анан кемпир чалдар отурса, анан тиги элесилерин ыргытат гранатометин тиги. Давай фастап коет, болду. Анан баягы жерден оттон оюн чыкты, анан кийин канча киши. Ушундай болуп кетет. Тиерде өнүктүрсө, анан кийин эки өлкөнүн ортосунда экономикалык байланыш түзүлөт. Түшүндүңүзбү кандай? Компромисска барып, укмуштай мындай экономика ушундай түзүлүш керек да. Байланышып, кошуна мамлекеттер менен мында татыктуу деңгээлде мамиле түзүш керек. Анан согуш болбойт андай жерде. Анан жанагындай жерде бир 2 метр үчүн урушуп атат. Ал бир жана көчөдөгү балдардын урушу сыяктуу да. Ошонун артынан адамдар өлүп атат. Мындай тереңирээк караш керек да. Өнүктүрүш керек ошол жака, ыргытыш керек ошол жака. Акча салып. Акча салып ошол жака ыргытыш керек, шарт түзүш керек. Шарт түзүлсө, экономикалык шарт түзсө, кызыктыруу. Ошол жерден налог албайт, келгиле ошол жака. Бизнес жеңилдетип бир 5 жыл, 10 жыл кел, ким ошол жерге 10 жыл ошол жерге акчасын салса, 10 жыл, 20 жыл жерден ошо эчтеке албайбыз. Рабочий местен түзгүлө, ушул жерге мындай бир динамичный жашоону түзгүлө. Десе анан кийин анан
Болду, анан тигилер эсептешет. Кембагалдар жүрсө анан ай жерден жанагы көпкен солдаттарың анан атат таптымат менен. Мынау эме деп едиңизби? Жана конференция өткөрүү шаардан чыгып. Мурда көлдө бар болчу да. Эми көл алыста. Москвадан келчү жана конференция өткөрүш үчүн атайын 2 күнгө, 3 күнгө аякта шаарда эле көнүп калган бир эмеде чын эле сиз айткандай жанагы келип эртең менен жазылып коет, анан кетип калат өзүнүн иштери менен. А бул жакта сыртка кеткенде Мына азыр жөнөкөй пример мына могу Ашу деп коет, жана Тойчубаевдардын Ашу деген отель бар, конференция өтөт. Мына кеминдин ичинде. Кеминдин ичи азыр аябай өнүгүп атат. Мына жана айыл өкмөттөрчү башка областтарда ошолордон үйрөнүш керек. Айыл өкмөтчү вообще өкмөт. Ушунчалык азыр бизнестин астына ушундай шарт түш керек да. Айналайындар келгилечи, эмне керек силерге? Түскүлечи могу жерге. Төккүлечи акчаңарды. Биз силерди кайтарып берели. Эмне трансформация чечет сразу бирден машина ичинде. Жери мына конкурстун дегизин алгыла. Ушул жерге лишь бир жумуш орун түскүлө. Силерге аренданы бир 5 жылсыз төлөтпөйм. Төлөп анан жанагы кеткен акчаңды кайтарыш керек да. Анан кийин барып анан налог түзүп, анан ошентип анан кийин налоговый база көбөйөт да. Ошентип анан жалпы ушундай стратегия болуш керек. Өкмөт ошол немелердин астына шарт түзүш керек, чыгыш керек. Аябай. ар бир Өнүксүн. Мына кеминде барып карасаңар аябай өнүгүп атат. Ошол жердин айыл өкмөтү вообще креативный өкмөт да. Бүт жардам берип түзүп атат. Бериш керек. Ар бир коктун өнүктүрүш керек. Ар бир коктун өнүктүрүш керек. Ошолорну берсе ошол жерге отель түзөт, анан ошол жерге ресторан түзөт, анан ошол жерге жанагындай тиги ат деген маршрутта түзөт, ат минбей, толгон токой. Жанагы тетиги тоонун башын бириктирген күнүкүлөрлөр түзүлөт. Бизнесте тем койсочу, мына ушуну келет. Бизнестин частный собственностьтин статусу неприкосновенный эмес болуш керек. Бизге алып коюп атпайбы? кээде. Алып коюп атпайбы? Мына бизнестин ээлери өздөрү дагы Галдирбай болуунан кийин саясатка кирип анан тиги болуунан өздөрүн компрометировать этип анан ушинтип анан ит болуп атат. Эл коркуп атат, мамлекеттин бизнесин алып койду депчи, улутташтырып койду деп. Анан ойлойт. Ошон үчүн таза иштеш керек. Таза иштеш керек. Ошон үчүн айтып атпайбы, бизнес болом дегендер, саясатка барбагыла, сасыгычты аласыңар. Жөн окутуңар кылгыла. Саясаттын иши ал башка, саясат менен жасай турган кишилердин эмеси башка болот, алардын негизи тиги түбү башка болот. Анан биздики байкуштар бир буту саясатта, бир буту бизнесте, байлыкта. Бул вообще болбойт да. Биздики 1 мүнөттөй калыптыр убактыбыз. Жыйынтыктап айтканда, кыска аябай 1 мүнөттө багыт алынды. Жыйынтыктаганда эмне? Урматтуу кыргыз элим, кыргыз элинин туризмге болгон мүмкүнчүлүгү өтө зор. Туризм жаңы эле башталды. Салгыла акчаңарды, кичинеден баштагыла. Ушул туризм эгер жылып кетсе астыга, ар бир кыргыз 60% ушу туризм аркылуу жашаса болот. Байыса болот. Бул интеллектуалдык бизнес. Жаратылышты коргогула, жаратылышты сүйгүлө. Жаратылышты жанагындай жаман эмелерге булгабайлы, сианитти төкпөйлү, жанагындай жаман уран, суран дегендердин вообще бизге жолотпойлу. Уран, суран, анан сианит, мианит вообще токту. Биз илгерки немебизди тазалап алачы, илгерки канча 30тан ашык жанагы хвостохранилище бар экен, Союздан калган бизге подарок. Андан да көп. Андан да көп. Ошондон кутулалычы. Азыр дагы пайда болот. Биз ошон үчүн девичья земля. Кыздай кылып сактап ала таза. Ар бир коктун гүлү үчүн күрөшөлү. Малды дагы ограниченно багыш керек. Эт жетет. Ошол ийгилик баардык кыргыздарга. Сизге да ийгилик. Рахмат сизге. Бизде конокто Жумадил Эгембердиев болду. Шоро компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири, азыр туризм тармагында иштеп жаткан ишкер. Рахмат сизге. Рахмат. Саламат калыңыздар.